Assalamu alaikum Жалал Абад шаарынын тургундары жана мыймандары. Ошондой эле Адилеттүү жарандар YouTube каналынын көрүүчүлөрү, хейтерлери, подписчиктери. Азыр могул мен Барпы Сейил көчөсү менен илгерки Ләлә Бакиров, азыр угушум боюнча Каныбек Ташиев атындагы ат коюлган көчөнүн кесилишинде турам. Бул көчө футбол академиясына барат. Бул жактан билесиңер быйыл былтыртан бери могул жол Барпы Сейил көчөсү оңдолду. Кээ бир жерлер кеңейтилди, кээ бир жери ошо боюнча эле калды. Азыр эмне дегим келип атат? Көптөн бери кээ бир подписчиктер ошол Барпы Сейил көчөнүн тартып берсеңиз, оңдолду, кеңейтилди, бирок тротуар жок, өтө кооптуу дейт. Ошол жерде азыр уже бир нече жолу уруп кетти дейт. Могул Ләлә Батыров эски, азыркы Каныбек Ташиев атындагы көчө, мына көрүп атабыз, эсибизде бар. Бул расширение болгон, бул футбольный академияга келип аткан үчүн. Ошондой эле эки жагынан тротуар болуптур. Ошондой эле даргактар отургузулуптур, моң газды трубалары сонун болуп турат. Мына бул мурун мельничный беле ушундай. Мына кеңейтилген, асфальттанган. Азыр Барпы Сейил көчөсүгө айдап көрөйлү. Ошол мына кесилишкенден баштап көрүп атабыз, чын эле эки жактан тең тротуар аттуу нерсе жок. Эми аты бар, мындай местасы бар, бирок тротуар өзү жок да. Мындай тиги Каныбек Ташиев көчөсүнүкүдөй жана болуп отур, асфальт болуп отур. Мына жайлары бар, кээ бир үйлөрдүн алдыны бетондоп койгон, а так мына жок. Бирок бул көчөнү билебиз, Сейил көчө деп аталат, Барпы Сейил көчөсү. Бирок бул көчөдө машиналар эле сейилдегенге мүмкүнчүлүк бар экен. Чөнөкөй адамдар мындай тротуар жок. Муну кээ бирлер мындай кылып бетон кылып койгон үйүнүн жанында. Бирок мына эски баня, бул жерде дале тротуарды казылган экен. Мына бул жерде щебенка төгүп койгон экен. Мындай стандартный тротуар жок да, эки жакта да тең. Могул аркы бойда, могул кирпичный үлкен. Мына бул жерде тротуар жок. Мына арка жармашкан. Могул илгерки Дом пионеров, азыр жаштар Дом творческого деп коет. Могул бул жерде мына жок. Бул жакта тем более жок тротуар. Бул жакка жаш балдар келет. Ар кандай секциялар бар, кружоктор бар. Могу техсекция деп коет. Могул жерде дали жок. Мына тротуар аттуу. Магазиндин алдыда площадь, могу адамдар арка чыгып алган. Бул красный линиябы билбейм. Бул жакта дагы тротуардын акыбалын көргүлө. Бул жакта сүрөтчүлөр мектеби бар, художниктер дом школа, художественная школа деп коет бул жер. То есть бул жак, бул бетте тротуар аттуу такыр жок. Бул жакта тротуарды жайы бар. Мына шагал, таш, тротуарды жайы бар, бирок тротуар өзү жок. Эми ошол эле центр доверия дейт. Ошол эле мага кайрылган шаардыктарды чакырат элем. Бул бирөөдөн эле суранбай, өзүңөр дагы кайдыгер болбой, өзүңөр дагы чыгып, талап кылып, азыр көп эле мүмкүнчүлүк бар. Жалал Абадты шаарынын мэриясынын сайты бар баса, жакында эле Facebook'тан жарыялап чыкты. Англисче Жалал Абад
jalal _abad .gov.kg деген адашпасам ошондой адресте жайгашкан. Ошого жазсаңар болот. Ошондой эле мамлекеттик сайт бар, каттар kg деген. Ошол жерге жазсаңар болот. Могул жерде мына тротуар жок, көрүп атасыңар. Бул бетте дагы могул жерде мурун. Так, азыр неме болуп калыптыр? Профессия плюс окуу борбору болуп калыптыр. Ал жакта, нар жакта бир кичине мындай баса турган переулокко окшогон жер бар. Бул жакта эле опасный велосипед менен жүрүш. Ары бетте көрүп атасыңар, жок тротуар. Барпы-Сейил көчөсү бул Жалал Абад шаарынын бир эң чоң көчөлөрүнүн бири. Айланасыда бир нече мектеп бар, 7-чи мектеп. Ошондой эле ЗАГС бар, детсадтар бар, окуу жайлар бар, студенттер басып жүрүүчү жерлер. Эмне үчүн тротуар аттуу жок? Нары бет. Аркамдан КамАЗ келип атат, опасный да. Ала. Ол жакта да эле көрдүңөр, Булар дагы тилдеп кетип атса керек мен. Так. Бул жерде жашоочулар кызыл линиядан чыгып алып эле баарды тротуарды жайга мындай палисадник кылып алган. Оң жагыбызда иштебеген бир сквер бар, фонтан иштегенин көрө элекмин. Бирок иштетип койсо молдомдогулар чыгып эс алып эле дейм да. Мындай жакшынакай сквер бар. Бул стройпарк, мурдагы кондитерлик фабрика эле. Азыр стройпарк болуп калган. Бул жерде кичине аянтча бар. Могул жак көрдүңөр. Канча бир адам биз ошо чыгайлы, айланып келели, бала чака менен, коляска менен айланайлы десек дейт, жана жок, тротуарды жок мына. Көрүп атасыңар акыбалын. Могул жерде вообще эле тосуп алган, 117-чи домдасында бирөө мындай кылып тосуп алып өтө албайт. Могул жака жолго чыгыш керек, могул жер менен жолго чыгып айланып өтүш керек. Мына ошондой мына эски ЗАГС. Бул жакта да тротуар орду бар, тротуар өзү жок. Могу шагал, эски асфальт. Өзү жол жакшы кеңейтилген, карагыла. Жалал Абад ошо суроо пайда болот да, Жалал Абад бизде эл үчүнбү, жашоочулар үчүнбү, же машиналар үчүнбү? Машиналарга зор сонун жолдорду салып берип атабыз, кеңейтип. Мындай дарактарды кыйып, башка болуп. Бирок жүргүнчүлөргө эмнегедир условия жок да. Мына бул жерде да жок, мына дүкөндөр турат. Көрүп атасыңар, тротуар жасай турган условия бар, бирок жок өзү. Рахмат барыңарга, көңүл бурганыңарга.